Алгынбай Имаров Бакай Ата районунун акими. Бул кызматта 8 айдан бери иштеп, райондун экономикасын көтөрүүгө аракет кылууда. Жетекчи буга чейин алыскы Баткен облусунун Кадамжай районунда аким болуп иштеген. Андан соң президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик резервдер кадрына сынакка катышып, тандоодон өтүп, ротация жолу менен Бакай Ата районуна келген. Ушундай тандоо болгондон кийин биз эми биринчиден мамлекеттик кызматкербиз. Мен эч кандай бир кыйынчылыкты сезгеним жок. Себеби келип ушу Талас жергесинде дагы өзүмдүн мына экинчи районго аким болуп иштеп атам. Өзүмдүн тияктан алган тажрыйбаны дагы Бакай Ата районунда колдонуп, мына 8 ай иштедим. 2021 жылы экономикалык көрсөткүчтөрү жакшы, Кудайга шүгүр. Акимде азыр тыным жок. Ал ар бир ишти созбой убагында аткарууну туура көрөт. Мамлекеттик кызматта 15 жылдан ашык тажрыйбасы бар, 2 жогорку билимдин ээси. Алгынбай Имаров башка аймактардан топтогон тажрыйбасын Бакай Ата районунда колдонуп, ар бир мекеме жетекчилерине мамлекет алдында таза иштөөнү эскертип, көзөмөлдү жана талапты катуу коюуда. Негизинен Бакай Ата районунун потенциалы аябай чоң. Инвесторларды тартып келип, ушул жерде кайра иштетүү боюнча дагы азыр багыттарды алып атабыз. Чакам же болбосо орто ишканаларды ачсак, жумуш орундары да пайда болот. Жетекчилер менен дайыма биргеликте иш алып барып айтып келип атам. Ушу мыйзамдарды сыйлап, таза, ачык, айкын иштеп, региондорду өнүктүрсөк, ошондо биздин өлкөбүз күчтүү мамлекет болот. Кадамжайдан келген акимдин иш биргилигин райондун тургундары дагы баалашууда. Алардын айтымында сырттан келген кадрлар бул жакта тууганчылык, паракорчулук жана башка мамлекетке кедергисин тийгизген ыплас көрүнүштөрдөн алыс болот. Анан дагы жетекчилер электен өтүп тандалат. Бул президент Садыр Жапаровдун кадр саясатын туура жүргүзүп жаткандыгынан кабар берет дешет жергиликтүү жашоочулар. Биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин иш билгилиги кадр маселесин ушундай туура эмес иштерден алыс болушубуз керек деген мааниде бул жарлыкта эң бир чоң, жакшы, мыкты президент катары өзүн көрсөтө алды деген ойдомун да. Кадр алмаштыруу, ротация деген керектүү нерсе тууганчылык мамиледен алыс эле кылат экен, тааныш билиштен алыстык кылат экен, коррупцияга бөгөт коет экен. Чын-чынына келгенде эле биздин районубузда ушу акимибиздин ротация аркылуу келгени чоң бир өзгөрүүлөргө алып келди десек болот. 30 жылдан бери эми ишке ашып жаткан ротация маселесин Мурат Жунусов дагы толугу менен колдойт. Себеби бул ардагер дагы кезинде Чүй облусунун бир катар райондорунда айыл чарбасы боюнча жоопту кызматтарда иштеген. Кийин Бакай Ата районундагы жетектеп аким болгон. Совет доорундагы ротациянын натыйжалуулугун көрүп билген ардагер президент Садыр Жапаровдун акимдердин туулган жеринен башка аймактарга которуу болгондо дагы татыктуу кадрларды тандоо саясатын эң туура деп белгилейт. Садыр Нуркожоевич биздин президентибиз акимдерди ротация кылды. Айтат эле, бүт структураларга жасаш керек да, муну айыл өкмөттөрдү да ротация кылса. Тууганчылык эчтеке болбойт да, таза иштейт. Эки жакты карап иштейт. Башка региондорго барганда мен ойлойм, кадрлар ошондо тандалат. Ошон үчүн мен ушу ротацияга президентибизге өзүм ардагер кеңеш төрагасы катары ыраазычылыгымды билдиремин. Белгилей кетсек, Садыр Жапаровдун мамлекеттик жаңы кадр саясаты жөнүндөгү жарлыгына ылайык жогорку билими тастыкталган жетекчилер сынактан өтүп, ишти билгендери гана кызматка алынат жана көзөмөл дагы катуу болот. Эскерте кетсек, бул талап Садыр Жапаровдун президенттик кызматынын биринчи жылында гана ишке ашырылды. Дагы алдыда өлкө башчысынын кыргызстандыктардын социалдык экономикалык абалын жогорку деңгээлге көтөрүү боюнча программалары иштелип чыккан. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Бакай Ата району.